Саламатсыңар, урматтуу окуучулар. Жакшы эс алдыңарбы? Маанайыңар кандай? Шартка байланыштуу онлайн сабагыбызды баштайбыз. Сабагыбыздын темасы үйдө эмне бар? Сабактын максаты окуучулар өз жолунча суроо түзүп, жооп берүүгө көнүгө беришет. Үйдө эмне бар экенин билип айта алышат. Өз алдынча ой жүгүртүүгө, кеп маданиятын өстүрүүгө жетишет. Тазалыкка, өзүнүн буюмдарын орду ордуна коюуга үйрөнүшөт. Балдар сабакка даярданып, окуу куралдарыңарды алып, жагымдуу маанайыңар менен отургула балдар. Анда жагымдуу маанай тартуулайлы. Ар дайым маанайыңар эң сонун болсун балдар. Жагымдуу маанай тартуулайм. Сабакка активдүү катышкыла. Мугалимдин сөзүн уккула. Сабакка көңүл бургула. Силер азаматсыңар. Ар дайым маанайыңар эң сонун болсун балдар. Өтүлгөн темаларды кайталайбыз балдар. Сүрөттө эмнелерди көрүп жатасыңар? Бул бөлмөлөр кандай деп аталат? Билесиңерби балдар? Анда бөлмөлөрдүн атын атагылачы. Ашкана, конок бөлмө, уктоочу бөлмө, кире бериш, балдар бөлмөсү. Силер дагы ушундай атаган болсоңор, туура атагансыңар, азаматтар. Бөлмөлөрдүн атын унутпагыла. Китебиңердин 40-бетин ачкыла балдар. Үйдө эмне бар деген тема сүрөттү карагыла балдар. Сүрөттөр боюнча сүйлөшкүлөчү. Кимдин сүрөттөрү? Айтып, WhatsApp аркылуу мага жөнөткүлө балдар. Үйдө эмне бар экен балдар? Бул ашкана. Ашканада апасы менен балдары эмне ичип атат балдар? Жер-жемиштин ширесин ичип жатат. Ал эми ашканада эмнелер бар? Идиш-аяктар, тамак аштар. Баары ашканада балдар. Газ плитасы бар. Тамак пышыра турган жер. Ашкана балдар, ашканада тамак ичебиз. Ал жерде чоң энеси менен чоң атасы эмне көрүп жатат балдар? Телевизор көрүп жатат. Бул жерде чоң ата, чоң энеси, неберелери менен аябай кубанычтуу отурат. Силер дагы өзүңөрдүн чоң ата, чоң энеңерди абдан жакшы кабыл алып, ошолор менен сыймыктанасыңар балдар. Үйдө эмне кылып жатышат? Кайсы бөлмөлөр экен балдар? Бул бала тамак жеп жатат. Кайсы бөлмө? Бул ашкана. Ал эми бул чоң энеси газета окуп жатат. Бул кайсы бөлмө? Бул конок бөлмө. Бул кыз китеп окуп жатат. Бул балдар бөлмөсү экен балдар. Өзүңөрдүн да ушундай бөлмөңөрдү унутпагыла балдар. Эмне жөндөттүк балдар? Үйүңөрдө эмне бар экенин жана бөлмөлөр кантип аталаарын үйрөндүк, балдар, эми? Үй тапшырма. Үй тапшырма 40-бетте бар балдар, ошону жаттагыла. Компьютерим бар менин, атам берген белекке, тамгаларды үйрөндүм, жарайт дайым керекке. Жаттап, видео аркылуу мага жөнөткүлө.
Ушunu менен бүгүнкү сабагыбызды аяктадык. Саламатта калгыла.